Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышчылары саат 3 болуп калды, баштай берелик. 2 болуп калды, баштай берелик. Баардыгыңар сак саламатта турасыңарбы? Тарбия маселесине толук ошол тарбия маселеси кандай болот? Мен силерге суранычым бар. Баардыгыңар микрофондоруңарды өчүрүп, иш кылып 50 мүнөттүн ичинде биз вебинарыбызды бүтүрүшүбүз керек. Урматтуу кесиптештер, эмдесеңер проблемабыз аябай чоң. Тарбия маселеси илгертен бери азыр да аябай орчундуу турат. Мен биринчи вебинарды баштагандан мурун өзүмдүн жанымда отурган коллегаларымды тааныштырып кетейин. Оң жагымда Гүлайым Абсаматовна, педагогик илимдердин кандидаты, лабораторияда ага ведущий специалист. Сол жагымдагы Бермет Бекешевна Алымбаева, бул эжени таанышсаңар керек. Бул киши бир эле ушул илимий кызматта эмес, дагы жазуучулук кесиби бар. Мен дайыма күлүп айтып коем, ушул Үсүк көлдөн Зоро Сурунбаевадан кийин эле ушул Бермет Бекешевна деп жашчылардын арасынан, аялдардын арасынан. Анда урматтуу кесиптештер, баштай берелик. Бүгүнкү тарбия маселеси азыр төтөн ушул илдет башталгандан бери аябай көп энета жактардан, иш кылып коомчулук жактардан аябай көп көтөрүлүп келатат. Силер билесиңер, азыр ушул тарбия маселеси боюнча бир топ вебинарлар болду. Ушул биздин министрликтин алкагында башка өлкөлөрдө да вебинарларга катыштык, сүйлөштүк. Кандай аякта көбөйлөр бар экен, бизде кандай көбөйлөр бар экен, ошо жөнүндө бүгүн кеңир силер менен Кудай буйрса бир топ маселелерди кеңешип чечип алабыз деген ойдобуз. Анда урматтуу кесиптештер, эми тарбия маселеси айтып келсем, мен биринчиден бир кыскача киреше сөз айтып коеюн. Кирише. Биринчиден тарбия маселеси илгертен бери келатат деп айттым. Тарбия маселеси боюнча ошол педагогикадан эң эле көп окуу китептер бар. Тарбия маселеси боюнча эң эле көп макалалар, илимий журналдарда басылган макалалар бар. Иш кылып эле тарбия маселеси, иш кылып баардык эле тарбиячы. Бу бир эсептен туура эле. Бирок мен силерге бир нерсе айтып кетейин. Азыркы балдар өзгөчө балдар. Булар баягы илгеркидей тарбияга азыр туура келбейт. Азыр айтып коет го, азыркы поколение Z деп коет. Это первое поколение, урматтуу кесиптештер, который является цифровыми аборигенами, деп коет, орусча айтып койсо ошондой цифровыми аборигенами. Буларга негизинен илгерки ыкмалар менен тарбиялап, же болбосо ыкмалар менен иш жүргүзсөк, булар такыр эле кабыл албайт. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, бүгүнкү вебинарыбызды ушул балдарга кандай мамиле кылыш керек, кандай тарбиялаш керек, төтөн ушул үй бүлөдө, мектепте жүрүш-турушу кандай болуш керек, ошо жөнүндө бүгүн кеп кылсак болот деп ойлойм, ошонун тегерегинде. Эми биринчиден мен дайыма айтып жүрөм, ушул тарбия маселеси аябай опурталдуу маселе. Ошол маселе боюнча мен өз оюмду айтып кетейин. Мен дайыма айтам, ушул тарбия маселесинде эң эле негизги ушул үй бүлөдө. Ар бир тарбия, любое воспитание начинается с семьи, урматтуу кесиптештер. Үй бүлөдөн башталат. Мектеп только чуть-чуть дополняет, кичине эле дополняет домашнее воспитание, урматтуу кесиптештер. Ошон үчүн негизги 90% тарбия маселеси үйдөн чечилиш керек. Демек, ошол үй бүлө кандай болуш керек, энете кандай болуш керек? Ошо жөнүндө азыр бир-эки сөз айтып кетем. Мен дайыма айтам, ошол үй бүлөдө тарбия башталат дегенде, эң эле биринчи тарбиянын башатында турган бул эне ата. Атасы жана энеси. Энени көрүп кыз өсөт, билесиңер, атаны көрүп уул өсөт, билесиңер. Уул кыз кандай, эне ата кандай болсо, балдар да так эле силердей болот, урматтуу кесиптештер. Анан мен дайыма айтам, ушул балдарга аябай чоң белек сатып бергенден көрө, эң эле чоң белек балдар үчүн эне атадан бул силердин убакытыңыз.
убакытыңар. Канча балдарга көбүрөөк убакыт бөлсөңөр, урматтуу кесиптештер, ошончо жакшы болот. Бул эң эле чоң белек. Анан экинчиси мен айтып кетчү нерсем, кандай баягы эң эле экинчи чоң белек бул силердин жүрүш турушуңар. Положительное поведение, деп коет го, положительное. Ваше положительное поведение является самым главным. Урматтуу, эң эле негизги ушул тарбия маселесинде эң эле негизги нерсе деп айтсак болот. Анан үчүнчүсү, мен дайыма айтам, ушул балдарыңарды кандай киши, кандай адам көргүңөр керек келечекте. Демек силер өзүңөр ушундай болушуңар керексиңер. Силерди көрүп балдарыңар өсөт. Ушул үч нерсеге көңүл буруп койсоңор деп ойлойм азыркы мезгилде. Анан экинчиден мына 1-2 айдан жарым жылдан бери ушул илдет коронавирус болуп келатат. Көбүнчө балдар силер да өзүңөр үйдө болдуңар. Ошол себептен ушул үйдөгү мамиле, эне таанын мамилеси, ата менен эненин мамилеси, ушунун баардыгы тарбия. Мен дайыма айтам, тарбия үйдүн босогосун аттагандан, үйгө кирерден тартып, бу тарбия. Тарбия дайыма босогодон тартып. Мен бир жерден мындай бир мисал айтып кетким келет да, кээде биз ушул жумуштан чарчап келебиз. Анан балдарыбызга көп көңүл бурбайбыз. Көңүл бурбасаңар да, чарчап келсеңер да, мен дайыма айтам. Подарка садарка бербей, белек бербей, жөн эле келип туруп эле балаңарды, жөн эле келип эле колуңарды же жанына тийгизип коюп, же башына тийгизип сылап койсо, бу өзүнчө сөз айтпай эле койгула. Бу эмне деген белек ушул бала үчүн, бу эмне деген кубат бала үчүн. Же болбосо мен дайыма бир кээде айыл жака барып калганда угуп калам да, кээ бир энеталардан. Баласы шашып, шушуп үйгө жүгүрүп келет. Атам келетат деп жумуштан. Аннеси айтат, жерге кирсин, атаң келет, эмне болуптур деген сөздү айтат да. Урматтуу кесиптештер, көрдүңөрбү? Бу да тарбиянын маселеси. Ошондой балага ошондой калып калпаңыз. Же ошондон көрө, ой атаң келет абы, кандай жакшы экен, атаңды тосуп алалык деген жакшы сөздү айтпай, ошондой сөздөрдү ишкылып айта берсе, тарбиянын негизи, тарбия жөнүндө айта берсе сөз көп. Ошон үчүн мен азыр көп сөздү андан ары эметпей, мен азыр ушул мезгилде мен кесиптештериме 1-2 сөздөн айтып кетелик, эмне десеңер дагы суроо жооптор болот, анан дагы көп нерселерди айтабыз. Биринчи мен сөздү ушул Гүлайым Абсаматовнага берейин деп турам. Ушул тарбия маселеси боюнча бул киши көп жылдан бери иштеп келатат. Ушул киши бир топ изилден, бир топ окуу китептердин автору, ушул тарбия боюнча. Анда Гүлайым Абсаматовна, сизге сөз. Бизге ошо быйылкы жылы окуу жылы тарбия эмесин Кыргыз Республикасынын мектеп окуучуларын 2020 жылдан баштап 2040 жылга чейин тарбиялоо концепциясын жазуу боюнча буйрук келип түштү. Буга Кыргыз Билим берүү академиясынын 10 окумуштуусунун фамилиясы киргизилген экен. Ошолор баарыбыз биригип ошо концепцияны жазып чыктык. Быйылдан баштап ошол концепциянын негизинде иштейбиз деген пикирибиз бар. Мурда деле концепциялар жазылып келген. Россия Федерациясында деле көп концепциялар бар. Азыркы концепция мурдагы концепциялардан эмнеси менен айырмаланат? Кандай өзгөчөлүгү бар? Мурда СССР доорундагы концепция бул советтик идеологияга негизделген концепциялар болчу. Андан кийинки концепциялар авторитардык, тоталитардык системанын кемчиликтери аныкталып, окуучунун авторитардык стилден объект мамиле кылгандай мамиле кылуудан баш тартып, субъект катары мамиле кылуу жөнүндө ойлонуп, бир башкача концепциялар чыгып калды. Көп концепциялар бар Советтер Союзу кулагандан бери. Бул азыркы концепциялар ошол концепциялардын кемчилигин аныктап, андан дагы терең изилдөөлөр жүргүзүлүп, жаңы ойлорду, жаңы пикирлерди жазып, жаңы нерселерди бердик. Эми бул эмеде эмне үчүн бул зарылчылыгы келип чыкты? Дүйнө жүзүндө баардыгы өзгөрүп атат. Дүйнө жүзүндө тарбия маселеси экинчи планга чыгып калып, биринчи планга билим берүү коюлгандыгы менен окуучулар арасында тарбиядан адептик рухий кризиске келип калгандыгыбыз көп маселелерди чечип койду. Окуучулардын психикалык проблемалары көбөйүп кетти. Суицидке эметилип калдык, келип калды кээ бир балдарыбыз.
Мына ушул сыяктуу көп көйгөйлөр көбөйүп кеткендигине байланыштуу эми ошол маселелерди чечүү проблемасы чыгып, ошол көйгөйлөрдү чечүү, ошолордон чыгуу, кризистен чыгуу маселеси туруп калды. Биз ошол маселелер жөнүндө ойлонуп алып, жаңы концепция иштеп чыктык. Биздин методологиялык негизибиз мындай эмнеге таяндык? Мурда келген мурдагы концепциялардын баардыгын карап чыктык. Россия Федерациясында, өзүбүздүн Кыргыз Республикасында окумуштуулардын пикирлерин эске алдык. Андан кийин педагогикалык энциклопедиядагы тарбия тиешелүү болгон баардык нерселерди карап чыгып, анан ошонун негизинде анан кийин барып туруп ондогон окумуштуулар биригип ушуну иштеп чыктык. Бул мурдагыларга караганда айырмалуу болот деген оюбуз бар. Анткени деген мурда концепциялар чыкчу дагы анын артында ошого даяр эмес болгондуктан программа жана анын иштелмелери даяр эмес болгондуктан чыккан эмес болчу. Биз азыр ушул концепцияны иштеп чыктык. Ушул концепциянын негизинде программа чыгат эми Кудай буйруса артынан. Программада ушул окумуштуулардын эмеси менен чыгат. Андан кийин ошол программанын негизинде ар бир тарбия завучуна, психологко, соцпедагогко жана класс жетекчилерге жардам катары тарбия иштери боюнча иштелмелерди иштеп чыгып даярдап жатабыз. 5-класстан баштап 8-класска чейинки тарбия сааттарынын иштелмелерин биздин катарыбызда отурган Алымбаева Бермет Бекешевна иштеп чыгып атат. Ал эми 8-класстан баштап 11-класска чейинки маселелерди тарбия сааттарынын иштелмелерин Жумабаева Гүлем Абдысаматовна менен мен иштеп чыгып атам. Эми бул маселе жеңил маселе эмес. Жөн эле мындай бир эле сүйлөм менен бир эле жолугушууда чечилип кала турган, түшүндүрүлүп кала турган маселе эмес. Анткени жаңы нерселер киргизилип кетти. Анткени дүйнө жаңырап атат, коом жаңырап атат, илим, техника, технология өзгөрүп атат. Баардыгынын өзгөрүшүнө жараша интернет окумуштууда интенсивдүү эмнелерди, маалыматтарды берип, саясий дүйнөдө дагы ошондуктан өзгөрүү жүрүп атат. Ошолордун баардыгына биз дагы динамикалык бир динамикалуу болгон тарбиялык иштерди жүргүзөлөйчү деп ойлонуп иштеп чыгып атабыз. Андан кийин мурдагы концепцияларда имандык тарбия деген болгон эмес, жок болчу. Биз муну жаңы концепцияга киргиздик, эми бул долбоорунда талкууланат. Андан сырткары мурда окуучулардын психикалык көйгөйлөрүнө жараша иш жүргүзүү боюнча мурдагы концепцияларда жок болчу. Биз азыр киргиздик. Анткени булар аябай көп болуп кетти. Окуучулар арасында депрессия, апатия, меланхолия жана башка көптөгөн проблемалар көбөйүп кетти. Ошон үчүн бул балдар менен кантип иштеш керек? Ошолорго дагы басым жасалып, ошолорго дагы ошол балдар менен иштөө боюнча иштелмелерди даярдап жатабыз. Эми андан бул маселелер боюнча иштегенге мугалимдердин мурда практикалык эмеси көнүмдөр болгон эмес. Ошондуктан биз жаңы материалдарды берип турабыз. Программа мына Кудай буйруса байкап турсаңар, КАОнун сайтына киргизебиз. Ошол мурда Кыргыз Республикасынын практикасында тарбиялык иштерди программа негизинде жүргүзүлөт деген болгон эмес. Бул биринчи жолу жаңы башталып атат. Ошондуктан программа чыгат бунун эменин артында, концепциянын артында. Ошону да байкап турсаңыздар, бул болсо класс жетекчилерге жана тарбия завучтарына жардам катары, психологторго жардам, жана соцпедагогторго жардам катары иштелип чыгып атат. Ошону карап байкап турсаңыздар, бул сиздер үчүн чоң бир шпаргалка, мындайча айтканда. Сиздер үчүн чоң бир маалыматтар. Сиздер көрүнгөн жактан көрүнгөн нерсени мурда издеп убара болчу эмес белеңиздер. А биз ошолордун баарын топтоп жыйнап колуңуздарга карматып атабыз. Ошолор менен жетекчиликке алып, ошонун негизинде иштеген болсоңуздар, сиздер үчүн көп пайда, жардам болот деген үмүттөбүз. Өзгөчө имандык тарбия, нафси тарбиясы боюнча бул тааныш эмес маселе. Калган тарбиялардын түрлөрү мурда иштеп келгенсиңер, аларды билесиңер. Ушул тааныш эмес маселелер боюнча азыр класс жетекчилери үчүн, тарбия завучтары үчүн атай эмелерди чыгарабыз. Кудай буйруса мындан чыгат. Ошого көңүл бөлүп койсоңуздар, ишиңиздерге ийгилик болот деген үмүтүбүз бар. Анткени мындан мурда мындай эмеге келген эмеспиз. Мындан ары тарбиялык иштерге көбүрөөк көңүл бөлөбүз деген ниеттебиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Асманыңыздар ачык болсун, ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, ишиңиздерге көп ийгиликтер болсун. Сөздү мындан ары кыскартайлы, кийинки жолугушууда бул калган маалыматтарды кийинки жолугушууда беребиз. Азыр сөздү андан ары улантсакпы, Улантабыз.
Рахмат Гүлайым Аксаматовна. Анда сөзі Бермет Бекешовна, сіз де бір ушул тарбия маселеси боюнча өзүңүздүн пикириңизди, оюңузду бөлүшүп кетиңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу коллегалар, жана ата-энелерге да кайрылып кетет элем. Бүгүнкү заманбап балдарды тарбиялоодогу үй бүлөдөгү ролу жөнүндө кичине токтолуп кетким келип турат. Үй бүлөдө баланын алгачкы өнүп өсүгүсү бул үй бүлөдө башталат эмеспи? Айтышат го мындай сөз. Бала жаман болсо, атасы жакшы болсо дагы ат үстүндө ит кабат дейт. Ал эми бала жакшы болуп, атасы жаман болсо да төрдө сый табат дейт. Ошол сымал ата-энелерге, класс жетекчи мугалимдерге да кайрылып кетким келет да. Биз мугалимдердин колунда, эң биринчи ата-энелердин колунда баланы жакшы тарбиялап өстүрүү, татыктуу. Аны кыргыз элине гумандуулукка, адептүүлүккө, эң биринчи деген ошо кыргыз элин сүйүүгө, патриоттулукка үйрөтүш керек го деп ойлоймун да. Анан ар бир үй бүлөдө баланы баардыгы бирдей тарбиялайт да, тарбиялаганга аракет кылат. Максаты бир да, ошо бала тарбиялоонун ишиндеги. Бирок ар бир үй бүлөдө ар бир ата-эне баласын башкача, өзгөчө кылып тарбиялайт. Мен ошо кээ бир ата-энелердин кемчиликтерине, анан жакшы дагы жактарына кичине токтолуп кетким келип турат. Мисалы, ата-энелер бар үй бүлөдө аябай сылыктыкка үйрөтөт баланы, баягы ыймандуулукка үйрөтөт эң биринчи, жакшылыкка үйрөтөт, адептүүлүккө үйрөтөт, маданияттуу болгонго үйрөтөт, кээ бир үй бүлөлөрдө. Баягы айтышат го, балдар үй бүлөдө ата-энеден кандай тарбия алып калса, ошол боюнча өмүр бою калыптанып калат деп. Кээ бир үй бүлөлөр бар, үйдөгү баягы тарыхка көбүрөөк басым жасашат, санжырага. Ал эми акыркы жылдары үй бүлөдө, көпчүлүк үй бүлөдө бала тарбиясын талаптагыдай болбой жатат. Мисалы, кээ бир үй бүлөнүн ата-эненин бул кемчиликтерин айткым келип атат да, бардыгы эмес, кээ бир ата-энелердин. Мисалы, баланы тарбиялаганда зекип, урушуп, сен акмаксың, сен мээң иштебейт, сен жамансың деп баланы тарбиялашат, урушат, сабайт. Бирок мен ойлоймун да, бул жерде баланы баягы жаман сөз менен эмес, жакшы сөз менен тарбияласа. Мисалы, мына еврей калкында ата-эне кичинекейинен баштап баланы сен акылдуусуң, сен генийсиң менин балам деп мактайт экен. Ошол себептен алардын балдары ошондой болуп чыгат. Эмнеге биздин кыргыз элибиз балдарыбызды жакшы сапаттарын көрүп, жакшы жагын гана көрсөк, кандай жакшы болор эле да. Ошол себептен баягы бала жаман гана сөз уга берип, үйдө мээримдүүлүк көрбөй атат. Мээримдүүлүк ата-энеден көрбөгөндөн ал бала сырттан издей баштайт, өзүнө бир досту, мунун сөзүн кубаттаган, мунун сөзүн уга турган. Анан азыркы учурда ошо жаман балдарга кошулуп калган үчүн баягы жаман балдар болуп, ууру, кески, көчө таптаган балдар чыгып атканы да ошондон го деп ойлойм. Анан дагы кээ бир ата-энелер бар, мисалы, өтө балдарды мээримдүүлүк деп коебуз. Балага мээримдүүлүк бериш керек деп атпайбызбы? Бирок кээ бир ата-эне түшүнбөстөн мээримдүүлүк дегенде өтө чалчаңдатып эркелетип ийет, бетинен өөп сүйүү, жакшынакай жакшы кийим алып берүү, же болбосо колуна толтура акча берүүдө эмес. Ата-эненин мээримдүүлүгү ал деген чогуу дастаркондо бирге отуруп, баарлашып, баласынын ички дүйнөсүн билип, ал эмне менен кечке чейин алектенип атат, сабактары кандай болуп атат, жан дүйнөсүндө эмне болуп турат, балким бир айта албайткан бир көйгөйлөрү бардыр. Ошону менен ошону билип, ата-эне тең, ата да, эне дагы, ошондо гана мен ойлойм, мээримдүүлүк деп ошону айтабыз балага. Ошондо бала бүт ички көйгөйүн ата-энеси менен чогуу айтышса, чогуу ата-эне да билсе, бул жерде бала жаман жакка, жаман тарбияга кетпейт болуш керек. Анан дагы баягы айтып кетким келип атат да, баягы биз тарбия деп атабыз. Дагы бир көйгөй бар да, ошо ата-эне балдарын тарбиялоодо. Кээ
бир баягы азыркы учурда өзгөчө бала тарбияны көрмөк турмай, тарбияны кой, ата-энесин көргөнгө зар болгон балдар аябай көп, кыздар балдар. Алар мигранттардын балдары деп айтсак болот. Бул муну мен айтып кетейин дегеним, көп мектепке барганда көп балдар менен ошо өзгөчө мигранттын балдары менен сүйлөшө келгенде, алар ушунчалык капа болуп, апаларыбызды сагынып атабыз, аталарыбызды сагынып атабыз. Ушулар акча таппаса да биздин жаныбызда көбүрөөк болсо деген ой пикирлерин айтып, ыйлаган учурларын көп угуп жүрөбүз. Анан ошол себептен мен ойлойм, ошо кичинекей Россияда тапкан кичинекей айлыгы жакшыбы, баалуубу, же баласынын тарбиясы, баланын өмүрү баалуубу деп ойлойм да, ошо ата-энелерге дагы. Ушул жерде дагы баягы тарбия жок болуп калып атат. Тайкесинин үйүндө калып атат. Тайата тайнесинин, чоң эне, чоң атпасынын колунда калып атат. Эгерде апа, ата өзү баласына ошондой жакшы тарбия берем деп калбай көрүнгөн жакта жүрүп иштеп жүрсө, анда сөзсүз түрүндө мен ойлойм, башкалар кандай ошо эне бере турган саламатсызбы? Бул тарбиялык саат боюнча окшойт. Физика жөнүндө эчтесе жок экен. Ооба тарбия саат боюнча физика жөнүндө эчтеке жокпу? Физика боюнча жок да бул жерде. Физика боюнча жок, бүгүн проблема, тарбия проблемасы боюнча бүгүн сүйлөшүп атабыз. Бул баягы сырткы миграция боюнча айтып кеттим. Ал эми ички миграцияны алганда, азыр кээ бир үй бүлөлөрдүн капчыгы жукалар, эртеден кечке чейин апа, ата бакуш базарда жүрөт, эртең менен күн чыга электе кетип, анан кечинде келет. Булар дагы тарбиядан балдар өксүк болуп калып атат. Анткени бала сабакка барып атабы же барбай атабы, же ал интернет клубда ойноп атабы кечке чейин. Кыз бала кандай достору менен жүрүп атат, жакшыбы же жаманбы? Ушул жерде дагы тарбиялык өксүк болуп калып атканы бар да. Анан аталар боюнча айтып кетсем, азыр көп ушундай суроо берилет. Ата көбүрөөк тарбиялаш керекпи баланы же энеби деп. Мен ойлойм да, бул жерде экөө тең, тепе-тең бирдей тарбия бериш керек. Анткени бала кыз болобу, эркек бала болобу, атанын да тарбиясына муктаж, эненин да тарбиясына муктаж. Азыр көп аталар болуп атат, баягы кожойки аталар, бүкүк аталар деп чыгып атат да. Бул жерде кожойки аталар баягы балдарына кечке чейин аялына тапшырып коет, бар, сен иште, акча тап. Мен болсо иш таба албай атам, үйдө отурам деп. Мына ошолорду көргөн эркек бала сөз түрүндө ошондой жалкоо болот. Атасын ичип жүргөнүн көрөт, баягы жакшы эмес, атамдын тарбиясын ушул болот экен дегендей мааниде эметет. Кызы болсо, апасынын кечке чейин, эртеден кечке чейин иштеп жүргөнүн көрүп, апасы атасын жек көрүп калат. Эмне үчүн менин апам эртеден кечке чейин иштейт, атам үйдө жатат деп. Ал эми күкүк аталар болсо, ар жерге балдарын таштап коюп, тарбияны айтпай эле коюн. Алар даже жардам бергенге, баласы кандай өсүп өнүп чоңоюп атканга дагы көңүл бурбайт. Эми мен ойлойм да, бул бар ушундай аябай жакшы, мээримдүү, үйүндө жылуулук бар ата-энелер бар. Ата иштеп акча табат. Апа болсо анын оң колу. Анан кечинде атасы келгенде балдары менен жакшынакай болуп тосуп алат, тамак бышырып. Күлүп, дасторкондо отурганда да ушундай ынтымак, жакшынакай сөздөр, балдардын арасында да уруш чатак эмес, жакшы акыл сөздөр, ыйман жөнүндө айтылган, жакшы үйрөтүлгөн бир жакшы сөздөр менен дасторкондо сүйлөшүп отурат. Мен ойлойм, кантип анан ушундай үй бүлөнүн балдары жаман чыксын, кантип ушул үй бүлөнүн балдары, кыздары көчө таптап, балдары рекетёрство менен заниматься этип кетсин. Мен ойлойм, ошого ата-энелерге да көбүрөөк айтып кетет элем да, мына тарбиялардын эмелерин мисал катары айтып кеттим. Ушу көбүрөөк балдарга көңүл бурсак, көбүрөөк тарбиясына көбүрөөк бурсак, өзгөчө эне кыз баланы турмушка чыкканга чейин жанында болуп, ар бир нерсесин үйрөтүп, кызды турмушка даярдаш керек. Ата болсо эркек баласын мекенчилдикке, өзүнүн кыргыз элин, жерин сүйгөнгө, мондай эмгекке аябай бышырыш керек. Рахмат, урматтуу коллегалар. Мен ушу ата-энелер жөнүндө дагы көп мындай серия сыяктуу методика чыгарып атам.
Эгерде ошо класс жетекчилер ата энелер менен жана чогулуш өткөргөндө ушул боюнча айтып кетсе аябай жакшы болмок. Рахмат. Бермет Бекешевна, урматтуу коллегалар, көрдүңөр, уктуңар. Ушул тарбия маселеси аябай эле орчундуу болуп турат. Тарбия маселеси боюнча бүгүн күндө 3 сааттан да вебинар өттүк да ушул маселени чече албайбыз. Ошон үчүн биз азыр биз эле сүйлөбөй, силерге да сөз берелик. Силердин сурооңорду угуп, колдон келгенче, кол келишинче жооп берелик. Анда сөз силерде. Кайсы суроо бар? Саламатсыздарбы? Мен Советтин соцпедагогу Райбекова Турулкан. Мына 10 жылдан бери, 9 жылдан бери соцпедагог болуп иштеп келип атам. Азыр мына Бермет эже айтканды, Гүлайым эже айткандарды угуп туруп, мына менин оюмча, эми жеке пикирим да бул менимче. Биз ата энелерге класс жетекчилер жалпы чогулушта, класстык чогулушта тарбия боюнча ушунчалык жеткизип атат. Жеткизгени менен эч кандай мындай жыйынтык болот. Эми айыл жергесинде аябай жакшы жыйынтык болот. Анан мына шаар жергесинде кыйынчылыктар болор экен. Себеби курстарга барганда шаарда мугалимдер айтып калышат. Анан бир чети сунуш каттар айтат элем. Ушуну класс жетекчилерге жүктөбөстөн маалымат каражаттарынан ата энелерге бир кандай десем, бир передача уюштурса болобу? Ошол передача аркылуу ата энелерге тарбия, мисалы бардыгы эле азыркы ата энелердин бардыгы СССРдин мезгилиндеги тарбия алган, СССРдин мезгилинде окугандар. Анан келип эле такалганы бул балдардын мигрант таштап кеткени, бизди эмне бузуп атат, биздин коомду эмне бузуп атат. Мурдагы кыргыздын нукура тарбиясы жок азыркы учурдачы. Биз кыргыз болуп туруп, азыр биздеги бүт идеология, батыштын идеологиясы менен гана чектелип атабыз. Болдубу сурооңуз? Анда чоң рахмат коллега. Биринчиден эң эле туура маселени көтөрүп атасыз. Ушул маселе боюнча мына биздин эки коллегабыз иштеп атат. Кудай буюрса, мына жакын арада айтышпадыбы? Мен да директор катары далилдеп коем. Ушул методикалык усулдар чыгат, ушул силерге жардам, ушул боюнча, ушул проблема боюнча. Анан мен мындай деген дагы сөздү айтып кетким келип турат. Эми ушул күнгө чейин, дейм да, ушул күнгө чейин бизде мектепте тарбия маселеси такыр эле жок десе керек болсо. Жок эсе. Илгерки эле бизде тарбия дегенди кандай түшүнчө эле? Жогору жактан айтат. Мына эртең силер ушул күндө өткөргүлө. Же болсо бир күнү ушул жылыбыз патриоттукту тарбиялайбыз деп жогору жактан. То есть ар бир тарбиябыз бизде мектепте как бы был декларативный, спускалась сверху. Урматтуу кесиптештер. Ошон үчүн бизде тарбия маселеси такыр эле кетип калган. Тарбия маселесине бизге көбүнчө бизде эң эле негизги мектепте билим деп атып, мына азыр көрүп турасыңар коомубуз эмнеге кайча калга келип калган. Жогоруда эже суроо берип өттү. Чогулуштурсак кандай болот депчи. Бул боюнча азыр бизде тартылуу иштери сиздерден сурамын önce эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо биздин Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайтына баш багып турсаңыздар, биз жакынкы күндөрү ушул берүүнү бул жана 24 тарбияда мындай жок берүүсү деп аталат. Рахмат. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо биз менен чогуу түрдүктүү иш алып барып, ал жактан да катышып, байланышып иштесеңиздер болот. Рахмат. Анда Гүлайым Абсаматовна кошуп коеюн деп атат. Мен класс жетекчилери менен тарбия завучтары менен семинарлар өткөрүп отурганда, алардагы көйгөйлөрдү көрүп атам дагы. Анан бир ушул маселе, сиз айткан маселени чечүүнүн бир үлгүсүн айтып берейин. Окуучулардын пессимизмден кантип куткарып, ошолорго кантип жардам берсе болот. Кантип аларды оптимизмге өткөрсө болот деп атай тарбия саатын уюштурсам, ошону көргөндөн кийин мугалимдер мынтип айтышты. Биз өзүбүз пессимист болуп калган турбайбызбы көрсө, анткени биз тарбиянын азыркы нугу менен иштебей,
Баягы илгерки угу менен иштеп аткан турбайбызбы? Демек муну түшүндүрүп койсо оңой эле турбайбы? Муну ошон үчүн биз телефонду чукулап отуруп калган турбайбызбы деген сыяктуу сөздөр. Ар бир эме боюнча, ар бир көйгөй боюнча көргөзүп берип койгондон кийин мугалимге жеңил экен. Мугалим ошону азыркы доордун талабына ылайык кылып үйрөтө албай аткандыктан силерде көйгөй болуп атат. Ошону азыркы доордун талабына ылайык кылып жазып атабыз. Ошону биздин эмебизге карата иштесеңиздер, силердеги демеңердеги көп жеңилдик болот деген пикирибиз бар. Анткени деген биз бүткүл СНГ мамлекетиндеги эмелер менен иштеп атабыз да, китептер менен иштеп атабыз. Ал жакта кандай көйгөйлөр бар, ошол бизде барбы? Эгер бизде бар болсо, муну кантип чечип коюш керек? Биздин балдарыбыздын менталитети кандай? Ошого ылайык деп иштеп атабыз. Силерге ушул чоң жардам болот деген пикирдебиз. Рахмат, Гүлем Аксаматовна. Сиз да бир эки сөз айтып коесузбу? Урматтуу коллега, биз дагы бул карантин болгонго чейин ушу тарбия боюнча заниматься эткендердин баарыбыз мектептерге барып, көп мектептерге бардык. Ошол жерден анан баштаганбыз. Ата-эне менен чогулуш өткөрүп, чогуу бирге. Анан эми ойлоп атабыз, бул карантин Кудайым буйруп бүтүп калса, биз дагы кайрадан мектептер менен чогуу жолугушуу өткөрүп, ата-энелер менен. Анан ушундай семинар катары өткөрөлүү деген бир ой эме бар да бизде дагы. Рахмат, Бермет Бекешевна. Урматтуу кесиптештер, суроо. Эми мындай сүйлөшүп алсак, кыска суроолор көп болуп турат. Кыска суроо, кыска жооп. Кимдин суроосу бар? Саламатсыздар, мен кайрадан суроо берейин дегем да. Бере бериңиз. Угуп атабыз. Бизге негизи буйруктар аябай көп келет да, бирок окшош. Бири-бирине окшош келген буйруктар көп. Мына ошону так точно кылып эле кыска кылып. Катуу буйруктар, катуу бүттүбү сурооңуз? Катуураак сүйлөңүзчү, болбой атат, жакшы. Угуп атабыз. Анда кийинки суроо. Биз жакшы укпай калдык. Жакшы, ошол интернет жакшы иштебей атат го деп атам. Саламатсыздар, мен кайрадан суроо берейин дегем да. Угуп атабыз. Бизге буйруктар келет да. Азыр мына Гүлайым эже айтып атат, концепция боюнча, жаңы концепция боюнча эме көрүп атабызчы. Анан буйруктар келет да, ол буйруктун пункттары деген укмуш көп да. Мурдагы эми ошону айтайын дегем да. Мындай жеткиликтүү балдарга, жеткиликтүү кыска кылып түшүндүрө турган. Кээ бир класс жетекчилерге берсең, аябай оор болот да чынында. Ошону кыскараак кылсак, мисалы соцпедагогдордун деле иш пландары, папкалар деген укмуш көп. Анан бул боюнча иштеш керек, бул боюнча иштеш керек, тиги боюнча иштеш керек. Мен ошол папкалар боюнча суроо берейин, ошону кыскартып, кыска чакан кылсак болбойбу? Түшүнүктүү. Рахмат, Гүлем Аксаматовна, кыскача суроо, жооп. Биз буйрук жазбайбыз. Биз класс жетекчиге, тарбия завучуна, анан кийин психологдорго жөн эле жардам катары методикалык сунуштарды жазабыз. Ошол сунуштар анча деле кең жазбайбыз, жеткиликтүү эң токотер жерине жазып атабыз. Мына эрекиндей көп сөздөрдү деле пайдаланганды жакшы көрбөйбүз. Эң керектүү мугалимге, класс жетекчиге, тарбия завучуна керектүү гана нерселер жазылып атат. А буйрук биз бербейбиз, ал министерство тарабынан берилет. Рахмат. Экинчи суроо. Рахмат, болгону мен суроо берейин. Жалпы азыр соцпедагогдор турат, организаторлор турат бул группадачы. Эми ошолордун жалпы эле Кыргызстан боюнча эле ошону кыскартып салсак деген ойду, анан сурооду бергим келген да. Суроңузду кайда алып коесузбу? Эмнени кыскартайлы? Организаторлордун ишин кыскартыппы, андай болбойт да. Урматтуу кесиптеш, мына бүгүн берген сурооңорду биз эске алабыз. Сөзсүз.
Сөзсүз эс кылабыз, бирликке жеткиребиз. Жок, мен кыскартып дегеним жок. Мен деген жанагы кагаз иштерин кыскартсак деген гана ойду айтайын дегем да, негизичи. Азайтуу максатында жазылып атат биздин ишибиз. Ошо силер биздин колубуздагы кемебизди алып алып иштей бересиңер. Ошол силердин кагазыңарды азайтуу максатында жүргүзүлүп атат. Жазып атабыз. Биякта биздин колдомолор ошол силерге жардам болот. Аякта кыска нуска кандай кылыш керек? Эмне кылыш керек? Ошол жерде так жазылган. Билебиз силердин кыйынчылыгыңарды, анткени деген бүт кагазды ишине толуп кеткендигин түшүнөбүз. Ошондуктан биз ошо силерге жардам катары жазып атабыз. Çantamda sıralar. Matematikleri 10-11 класс окуучуларга психология деген сабак кирсе болобу? Урматтуу, эң эле жакшы суроо болуп турат. Мына интернет боюнча азыр суроо келиптир. Психологияны 11-10 класска киргизсе болобу деген. Ушул эң эле туура суроо. Эмне десеңер, ушул биздин балдарыбыз бүтүп алып, эмне кыларын психология жактан такыр билимдери тайкы. Ошол себептен азыркы мезгилде ушул Кыргыз билим берүү академиясында самопознание деген, ушул 80% ушул психологиядан турат. Самопознание деген учебный предметтин концепциясын түзүп, Кудай буйруса, КАОНун сайтына кирсеңер, ошондо самопознанияның концепциясы бар. Карасаңар, ошол жакта ушул психология, ушул эң 9-10, 11 класстарда балдар психология жактан жакшы калыптанып, жакшы ушундай бир ушул предметти киргизебиз деген ой турат. Сиздин оюңузга кошулабыз. Дагы бир кошумча кылып койсо болобу? Кошумча кылып коюңуз. Биз жаш муундарды тарбиялоодогу психологиялык көйгөйлөр, аны чечүүнүн жолдору деген китепти иштеп чыктык. Методикалык колдомолу, бул болсо тарбия заочна психологко тиешелүү. Соцпедагогдордо пайдаланса болот, анткени психологиялык көйгөйлөр чечүү маселеси каралып атат. 900 нускадан чыгып калды, муну кайрадан чыгарып бериш керек го деген ойдобуз да. Ошол жерде силерде кездешип аткан көйгөйлөрдү карап чыгып, ошону чечүү боюнча силерге жардам катары иштеп атабыз. Бирок дагы кошумчалайбыз деген пикирибиз бар. Анткени ал жерде толук эмес экен, китеп анчалык чоң көлөмдө чыккан жок. Муну кошумчалап дагы көлөмүн чоңойтуп чыгарабыз. Рахмат. Дагы суроо деген ойдобуз, Кудай буйруса чыгарабыз. Рахмат. Гүлайым Аксаматовна, суроо. Суроо. Күтүп атабыз. Суроо барбы? Еще один вопрос. Там же коюңуздар. Надо завершать, Урматтуу кесиптештер, суроо жокпу? Суроо жок болсо, анда жыйынтыктайлыкпы, урматтуу кесиптештер? Жыйынтыксасак анда мен бир жыйынтыкта сөз сүйлөп коеюн. Урматтуу кесиптештер, көрдүңөрбү, ушул тарбия маселеси эң эле кыйын. Азыр ушул тарбия маселесин баардык силер менен чогуу, энета, биз, министрлик баардыгыбыз бир жагы иштесек, менин оюмча, бир кандай бир жыйынтыкка келебиз деген ой турат. Ошон үчүн жана мына кесиптештер айтып кетти. Биздин ушул Кыргыз билим берүү академиясында бир топ ушул боюнча, ушул проблема боюнча бир топ иш аракеттер жасалып атат. Кудай буйруса, ушул январга чейин көбүнчө бүгүн айтып кеткен нерселерди силер колго аласыңар. Типография басып чыгарат. Силерге райондоруңарга жеткирет, менин оюмча жеткирет деген ой бар. Демек, ушул эң эле негизги азыр силер жана энеталар. Силер өзүңөр активдүү болуп, энеталар менен тыгыз байланып иштесеңер, биз жактан, биз тараптан силерге ушундай бир вебинарларды өткөрүп турсак, bir çoğu iş hareket kılsak, men oyumca ayağında bir жақсы işke geliriz degen oy var, hurmatlı esipteşler. Salamatçı, mümkün mü? Mümkün. Uğataslar mı? Uğatavız. Alo, men Alabık rayonunun 5-üm atınдағы orta mekdebinin sospedagogу Alçınбаев Жумакул. Mına жақында шайлоолор болот. Ушул жанатан бери айткан жана ата-энелердин милдеттери деген жерге
билим берүү мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча мына депутат боло турган кандидаттарга бир сунуштарды берсек, эң тажрыйбалуу мугалимдер бар да республикада башка же. Мына мен деле ушунда ойлонуп жүрөм. Дайыма ушул биздин укуктук базабыз жок үчүн баягы эч кимге эч кандай күчүбүз жетпейт да. Административдик чараларды көрө албайбыз. Ошондуктан мен ойлойм ушул депутаттар боло турган кишилерге сунуштарды берсек, билим берүү мыйзамына ата-энелердин укуктары жана милдеттери деген жерге өзгөртүүлөрдү киргизсек. Урматтуу кесиптеш, аябай жакшы суроону коюп атасыз. Мен де ушул ойлоном. Суроого ушул билим берүү мыйзамына ушундай бир эне коссок жакшы эле болот эле. Туура айтасыздар. Төтөн ушул шайлоо кезинде мугалимдерди жөн эле баягы эле кулча минип алып иштетет. Ушундай ушул нерселерди биз ушул мыйзамдаштырып, баягы мугалимдин аброюн көтөрмөйүнчө, коом көтөрмөйүнчө. Билесиңер, бир кезде Ленин айтты эле. Мен да азыр кайталап коеюн. Учителя надо поднять на такую высоту, на которой никогда не стоял деген сөздү билесиңер. Демек, рахмат. Элибиз мугалимди көтөрүп, мугалимди эметсе, мен оюмча коомдо оңголуп кетет. Эмне десеңер, ушул маданияттын, баардыгын акылдын башатында силер турасыңар, урматтуу мугалимдер. Силер турасыңар. Демек, силерди мен колдойм. Ушуну киргизгенге биз аракет кылабыз, жазабыз. Рахмат сизге. Рахмат. Дагы суроо жок болсо, урматтуу кесиптештер, суроо жок болсо биякта анда жыйынтыктайлык. Биринчиден жыйынтыктагандан мурун мен силерге баардыгыңарга ден соолук каалай элем. Силер аябай чоң иш кылып атасыңар кыргыз элине, кыргыз жерине. Силер кандай болсоңор, балдарыбыз да ошондой болот. Силер кандай тарбия берсеңер, биздин келечектин, Кыргызстандын балдары, Кыргызстандын келечеги так ошондой болот. Демек, мен силерге эң эле биринчи ден соолук, анан ушул кайрат, кажыбас кайрат иш кылып, үй бүлөңөр менен аман эсен болгула, эң бир кезиккенге чейин жакшы калгыла. Саламатта. Рахмат.